Рахмат, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылган расмий инсандар. Билим берүү жөнүндөгү мыйзам бул өтө маанилүү мыйзамдардын бири. Бардык руханий кесиптештер. Урматтуу депутаттар, бирөөбүздү сыйласак. Бул руханий баалуулуктун жоголгондугунун кесепетинен мына ушул коомдогу терс көрүнүштөр ушул жактан болуп атат. Көптөгөн жылдар бою айтып келдик эле биз ушу баллон системасынан советтик системага өтөлү деп. Мен өткөндө министрди дайындап атканда айттым, баллон системасынан баш тартканга даярсызбы деп. Биз даярбыз дегендей жооп тукканбыз. Кудайга шүгүр дегенбиз, колдоого алганбыз. Бир добуштан колдодук. Менимче соңку канча жылдан бери рекорд койгон министр болсо керек эле, ошо бир добуштан шайланган Алмаз мырза. Ошол ишеним аябай чоң болгон. Бизден бир аздан кийин эле Россия Федерациясы расмий түрдө ошол баллон системасынан баш тартып, советтик системага өтүү, бул улуттук коопсуздук маселеси дегендей маселени көтөрдү. Ага чейин Англия мамлекети ошол баллон системасынан советтик системага өттүк деп министр салтанаттуу түрдө ушуну жарыя кылган. Бизде ушундай бир маселе болуп атат. Могу жерде көтөрүлгөн маселе оор маселе, кыйын маселе. Бул чечкиндүү бир кадамдарга баруучу маселе. Бул мыйзамдын долбооруна эч ким каршы эмеспиз, баарыбыз колдойбуз. Бир нерсеге мындай тырышып туруп алып, ушул жакшы нерсени жок кылып алабыз да. Мен жана айттым, депутаттардын бирөө да каршы эмес. Министр катары сиз каршы эмессиз. Өткөндө орун басарыңыз отурду, ал да каршы эмес. Бир бөлүмдүн эксперти каршы болуп коюп, ошо комитеттин кортундусуна чыгып атканы бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Жогорку кеңеш анда иштебешибиз керекпиз. Бир эксперт каршы чыгып атат. Бөлүмдө эмес. Өзүңүз айтып атасыз, мугалимдерди ары сүртүп, бери сүртүп олтуруп, ушундай бир саясий компанияларга аралаштырып кетип бартабыз, саясатташып кеттик деп атасыз да. Биз ошол 38 статьясына киргизип атпайбызбы? Орто окуу жай мугалимдерин, жогорку окуу жай мугалимдерин жана студенттерди саясий иш-чараларга тартууга тыюу салынат деп киргизип атабыз. Баары макул болду. А бирок тилекке каршы мен аябай өкүндүм. Комитеттин төрайымы отуруп, азыр кортундусун окуп атканда четке кагылды деген сөздү угуп мен аябай таң калдым да. Кече депутаттар комитетте добуш бергенибизде бир добуштан колдободук беле. Ал каяктан чыкты мен түшүнүксүз. Экинчи маселе. Урматтуу кесиптештер, рейтинг боюнча сөз кылдыңыз. Ошо ПИЗа боюнча биз өткөндө биздин фракция менен сиздин министрликтер менен чогуу өткөрдүк эле. Анын жыйынтыгы боюнча биздин кыргыз мамлекети миңдикке да кирбейт экен. Бир да окуу жай миңдиктин ичине кирбейт экен. Бул деген өтө оор маселе. Азыр айттыңыз, Азия өлкөмүндө 500-дүн бирине кирсек, дүйнөлүк 1000-дин ичине кирсек деген программабыз бар деп. Муну ол 200 чакырым арыста турган Алматыда Казак мамлекеттик университети 150-нчи орунда турат. Кече кирди жакында. 150-нчи орунга кирди. Демек, бизде миллиардтаган акчалардын баары комго сиңген суудай жок болуп кетип баратты. Пайдасы жок болуп атат, эффект жок болуп атыптыр да. Биз 1000-дин ичине кире албай атат экенбиз. Анан жанакы 100 канча мамлекеттин ортосунда Балбак мырза рейтинг өткөрүптүр да. Ошондо 160 өлкөнүн ичинде 165-нчи орунда экенбиз биз билим деңгээлибиз боюнча. Бул деген билим жок деген сөз экен да бул. Кыргызстанда жогорку окуу жай жок деген сөз экен да. Илим билим министрлиги кандай деген маселе. Бул оор. Бул сизге доомат эмес Алмаз мырза. Бул ушундай болуп келди. Тилекке каршы. Эми оңдоонун жолдору. Мына 500 мугалим жыл сайын Эстониядан практикадан өтөт деп атасыз. Бул керемет, жакшы, макул. Бирок бир гана мамлекет менен эсептелбешибиз керек. Биз өткөндө расмий делегация, жогорку кеңештин делегациясы Россия Федерациясында болдук. Ошондо Валентина Ивановна Матвиенко менен жолугушуп аткан кезибизде айтты. Кыргызстан деди, тезирээк аракет жасабайсыңарбы деди. Биз өткөндө 9 мектепти куруп берели, мугалимдерин чейин камсыз кылып берели деп ушул мезгилге чейин маселени чечпей атасыңар деген маселе койду. Эми мен жалгыз барган жокмун, 7 киши бардык. Төрага олтурду ошол жерде. 9 мектепти куруп беребиз деди. 9. Мына Тажикстанга 10 мектепти куруп бердик, мугалимдерди жибердик. Ал жерден иштеп келген мугалимдер биз кайра кайтабыз, ошол жактан калгыбыз келет деп аткан сөздөрүн айтты. Матвиенко айтып атат. А биз Кыргызстанга 9 мектепти куралы дедик, ушул мезгилге чейин же мектептин долбоорун бербейсиздер,
Мен билбейм. Мен айтып атам, мен жалгыз болгон жокмун. Кимдер болду мына? 7 депутат баарыбыз чогуу катышып отурганбыз ошол жерде. Анан ага эмне тормуз болуп атат? Жана бир коллегабыз туура айтты, айыл жерлеринде орус тили калып кетти. Шаарларда кыргыз тили калып кетти. Мына жерде дагы азыр министр мырза сизге терең ыраазычылык билдирем. Сиз ар бир орусча берген суроого кыргызча жооп берип атасыз, болбой орусча берип атат, кыргызча жооп берип атасыз. Биз өзүбүз көтөрбөсөк, бизди эч ким көтөрбөйт. Мен ошон үчүн сиздерге кайрылып айтам дайым. Жана программаларды киргизгениңиздерде мындай бир бирдиктүү программа болуш керек да. ОРТдан качышыбыз керек. Педагогикада ушундай го. Мына Джон Локту көбүрөөк окуйсуздар да, силер Америкада окудуңуздар, Каменскийдин системасында көбүрөөк окуйсуздар. Ян Амос Каменскийдин системасы менен Сухоблинскийдин, же Макаренконун, же Аманашвилинин системалары дал келбейт. А биздин психология, биздин ментальность, биз улут катарында дагы баягы ата бабалардан генден келеткандан бери менимче ушул биздин ошол Сухоблинскийдин, Макаренконун системалары бизге жакыныраак балдарды тарбиялоо боюнча. Ал жерде как воспитать джентльмена деген маселе коет. А биз адамды кандай тарбиялабыз деген маселе коебуз. Канткенде адам чыгарабыз деп. Бизге джентльмен болуштун кажети жок, бизге мырза жигиттердин, айымдардын болушу кажетти. Ошондуктан ушул системаларды сиз коркпой эле айтыңыз. Адеп сабагын киргизебиз. Анан жанагы светтик мамлекет болгондон кийин деген сөздү көп колдонбошубуз керек. Мен ошол светтик болуп Советтер Союзу гүлдөп турган мезгилде дагы история религии Востока, история мировых религий деген сабактарды өткөнбүз. Жалгыз эле биздекен жанагы бөрк ал десе баш алган таптакыр дин жөнүндө сүйлөбө деген. Биз коркпой эле киргизишибиз керек. Диндер тарыхы кириши керек. Ал болушу керек. Мен айтып аткан жокмун, жалгыз бир дин деп. Жок, диндер тарыхы. А ким кандай экендигини адамдар өздөрү тандап алат. Мектептеги билим, мектептеги тарбия, бул үйдөгү тарбиянын уландысы болуш керек. Анан соңку маселем. Эгерде азыр ушул мыйзамдын долбоорун добушка койсок, урматтуу кесиптештер, баягы депутаттардын берген сунуштарын кабыл алуу менен добушка койсоңуз. Ар бир статьяда жана эксперт акылдуу киши четке кагылсын деген жерин, Улан Бердибаевич, мен сиздерден суранам. Комитет макул болгон, комитеттин депутаттары бир добуштан колдогон, бирок кортунду ушундай чыкканына дагы бир жолу айтам, өтө өкүнүчтүү. Биз бүгүндөн баштап бошотуп коелучу ушул жогорку окуу жайлардын, орто окуу жайлардын мугалимдерин ал бул сүргө алганды токтотуп коелу. Эгерде жанагы шайлоо жөнүндө, дайындоо жөнүндө болуп атканда дагы мен ушу дайындоо жөнүңүздү мен колдойм. Мындан бир канча жыл башта айтканбыз биз. Бизге демократия жарашпайт экен. Улуттук университетте дагы бири шайланбастан канча убакыттан бери туруп калгандыгы бул кошуналарга дагы күлкү болдук деп айтканбыз биз. Бирок кароолчун эмне үчүн коет дүкөнгө? Дүкөндөгү нерсени уурдап кетпесин деп коет. Бирок кароолчунун өзү ууру болгону коркунучтуу да. Туурабы? Кароолчунун өзү ууру чыгып калат да көпчүлүк учурда. Ошол сыяктуу эле сиз дагы дайындап аткан мезгилде сиз болосо, сизден кийин болот, мыйзам иштей берет. Ошондой учурларда ыйман деген түшүнүк болбосо, жана Дастан Атысбекович туура маселе коюп атат. Шайлоонун дагы өзүнүн ашмалтайы бар, дайындоонун дагы ашмалтайы бар. Маселе шайлоодо ошол жамааттын маселесинде, а дайындоодо жеке сиздин маселеңизде. Сиз кайсы критерийге таянасыз? Мына ушуну эске алышыбыз керек. Соңунда айтарым, урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу суранам сиздерден, жанагы депутаттардын берген сунуштарын, жазуу жүзүндө берген сунуштарын өзүнчө добушка коюп койсоңуздар да. Баягы бөлүмдүн экспертинин тыянагы менен кетпешибиз керек. Мына бөлүм жетекчиси отурат бул жерде, Мария Насирдиновна. Бул киши да күбө. Бөлүм дагы каршы эмес, бирок бир киши каршы болуп аткан. Бул өкүнүчтүү, мындай нерсе чыкпаш керек сатын düşөнүнө. Рахмат. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич, мен тактап кетет элем. Сиз айткан жанагы саясий иш-чараларга жогорку окуу жайларын жана мектептердин окутуучуларын тартууга тыюу салуу жөнүндөгү комитет сунуш кабыл алды. Адахан Кимсанбаевич, угуп койсоңуз, бирок биз деген 29-беренеге эле киргиздик ушул сунушуңуздучу. Жанагы статус деген сөздү макамга алмаштыруу, ошону четке кактык. Рахмат. Демек кабыл алыныптыр.